Саламатсыздар, урматтуу достор. Биз мына ошол жоголгон кызды издеп, Сумая аттуу 9 жаштагы кыз жоголгонуна 3-4 күн болду. Аны издешти улантып атабыз. Азыр болсо биз ошол үй бүлөсү менен интервью алдык. Бул жөнүндө бизге кыскача маалыматтар берилди. Кыз жашаган жер ушул көчөдөн чыккан кыз. Ушул көчөдөн баштап мектепке кеткен. Азыр болсо дагы берки жакта бир эжеси менен учурашып, ошол жерден кол кабын, кол перчаткасын алмаштырган жери бар экен. Ошол жерде бир көрсөтүп өтөбүз. Мына достор, ошол Сумая кыз эжеси менен жолугушкан, примерно ушул жерде жолугушат. Анан бул жерде ошол эжесинин кол кап перчаткасы болот. Ошол жерде эжеси сиңдисине берип алмаштырышат. Ошону алып туруп тезирээк окууга бар дейт. Анан кичине кыз Сумая болсо окууга чуркап барат. Чуркап кетет, бирок бул жакта ошол мектепке бара жатып, мектепке деле толук жетпестен, сабакка деле кирбестен ошол жерден изи жок болуп, кайда кеткени белгисиз. Ушул мектепке кеткен көчө, бул жагы болсо бул жактан Деуга чыгып кетет. Анан бул жакта Манас мектебине барса болот. Анан бул жактан ошол Жидырал жакка чыгып кетет. Азыр ошол кыз кайсы жак менен кеткени белгисиз болуп атат. Урматтуу достор, табышканда жардам бериңиздер, кайдыгер болбоңуздар. Анын кийингени башында ак жолук болгон, анан көк курткасы болгон, анан розовый ботинкасы болгон. Ошондуктан достор, кайдыгер карабастан ар бирибиз колдон келгенче жардамыбызды бергенге аракет кылайлы. Бул жөнөкөй нерсе эмес, бир бала жоголуп атат, эртең башка бала жоголушу мүмкүн. Ошондуктан достор, бул кайдыгер карабастан бардыгыбыз биримдикте бир күч болуп ушул кызды табышканга аракет жасайлы. Барыңыздарга рахмат.